О, заречкада екен, мо буттар калтырап калыптыр уже. Заречкада кимдин бейси болсо дагы. Шумо мерде экен да, ушу жаңы көрүп калдым. Юстиция министрлиги коомдо талкуу жараткан эки окуяны изилдеп баштаганын маалымдады. Анда россиялык Дава деген каймана аты менен таанымал блогер Давид Манукян алып чыккан кыргызстандык Айнурага укуктук жардам көрсөтүүгө даяр экени айтылат. Белгилей кетсек, Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз блогер менен маектеши учурунда апасы карызга батып, мунун айынан камалып кеткенин айткан. Дава анын карызын төлөп, апасын абактан чыгарууга жардам берүүнү уадалаган. Ошондой эле ал Айнуранын кыялын орундатып, Дубайга өзүнүн командасы менен кошо эс алууга алып кеткен. Ал жакта каражат табууну да үйрөнмөкчү. Кыргыздын кичинекей кызы бала багып иштейм деп барып, Москвада зордукталып, сабалып өлтүрүлүптүр. Мындай маалыматты журналист Баяна Кулова соц тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул окуяга байланыштуу элчилик билдирүү тарата элек. Кыргыздын кичинекей кызы бала багып иштейм деп барып, Москвада зордукталып, сабалып өлтүрүлүптүр. Элчилик каякта? Дароо реакция жасабайбы? Мындайда унчукпаган элчиликти жоопко салгыла деп жазган журналист. Бека. Скажешь, мен экенсиң? Али менен сүйлөштүңбү? Али мен калып чалышып жүрүм да. Жаңы кирди бизге. Мындайраак жылсаң, улакка такасаң, эмеге аудио мененчи. Видеоңду эле бассаң, видеоңду бассаң. Мындай эле видеоңду, азыр эле видеоңду бассаң. Бека. Короче, Алиге айтып койгом мен. Алды 1 саатка эле келди, параличный болуп жашайм деп атабы. Параличный болуп жашагам, мекиде отургам дейт ага. Ошо рамда общение кылып. Общение кылганда эмне буягы ясно далды, биле. Аны куштан родной. Куштан, бля, общение кылып жатасың. Жок, арада общение кылып калдым. Ясно. Алдыгы мен общение кылсаң азыр мен Али менен сүйлөшүп чыгам ага. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынан уюлдук телефон табылып, кызматкерлерге кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондо 2021 жылдын 7 декабрында айрым соц тармактарга Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайындагы шектүү 16 жаштагы кызды зордуктоо боюнча коркутууга кабылып жаткандыгы боюнча видео материал тараган. Милиция бул видео материалды текшерүү максатында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынын бардык камераларын текшерип, жыйынтыгында уюлдук телефон табылып алынган. Белгилеп кетүүчү жагдай коопсуздук максатында шектүү өзү жалгыз бир камерага алынган. Бирок бүгүн соттун чечими менен 2 айга Бишкек шаарындагы номер 1 СИЗОго камакка алынды. Ал эми табылган телефон боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайындагы кызматкерлерге карата кызматтык иликтөө башталды. Булак Серепкейжи. Өзбектөрдү сага окшогон өзбектөрдү сыйлатабыз кыргыздарды. Сиз кимдиз? Сага окшогон өзбектөрдү, кыргыздарды сыйлатабыз. Социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековдун катышуусундагы видео тасма жарыяланып, коомчулукта терс пикирлерди жаратууда. Мындан улам Таштанбековго карата улуттар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 2021 жылдын 6 декабрында БШК Таштанбековду Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту улуттар аралык жана аймактар аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Таштанбековго айыпталуучу катары Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Адатта аймактар жана улуттар аралык араздашууга түрткөн чакырыктар шайлоо өңдүү эре саясий иш-чараларда көбөйөрү айтылат. Мындан улам шаар тургундарынын баамында мындай кылмыштар жазасыз калбашы керек. Ошол эле учурда аша чаппоосу да зарыл дешет.
эми баарыбыз кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда жашап аткандан кийин эмнеге бөлүнөбүз? Ошентип анан ынтымагыбыз ыдырап атпайбы? Антпай эле бирдей болуп эле кыргыз болгондон кийин баарыбыз эле бир калыпта болсок болмок. Пусть по карманымда аябай бит етиш керек. Ичин атыштырып алып койсоң, бул аябай жакшы. Биз мисалы үчүн сен өзбөксүң, сен арабсың деп айта албайбыз, жүрөрсүң. Только бирин-бири тынч жашасын, тынч болсун. Кыргызстанда жашап аткандан кийин кайсы улуттун өкүлү болбосун, бири-бирибизди сыйлап жашашыбыз керек. Биз деген мусулманбыз да. Анан өзбек, кыргыз, тажик болбош керек го дейбиз. Бир өлкөдө жашайбыз баарыбыз. Кыргызстандыктарбыз. Кыргыз Республикасынын паспортун алып жүргөндөн кийин баарыбыз тынч ынтымакта жашашыбыз керек. Бул саясатта да бөлүнгөндөр көп. Ошолордон дагы аябай зависит этет. Ошолор бөлөт, нетет. Негизи бөлүнгөн туура эмес деп ойлойм да. Мындай бөлүнүүлөр коомчулукта биринчи жолу эле эмес, буга чейин да болуп келген. Жыйынтыгында элдин ынтымагы ыдырап, ар кандай пикир келишпестиктер, чыр чатактар чыгып келгендиги айтылат. Эгерде ошондой мыйзам бузуулар болуп, калкаралык болобу, эл аралык болобу, айрым саясатчыларыбыз дагы өздөрүнүн гана кызыкчылыгы менен өлкөнүн тынчтыгын, же болбосо элибиздин тынчтыгын алып эл бөлгөнгө бараткандыгы бул туура эмес. Ошондуктан тез аран ичинде биздин укук коргоо кызматкерлери чара көрүп, мындайларды тез аран ичинде мыйзам чегинде жазасын бериш керек деп ойлойм. Өлкөдө улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен бир топ жарандарга кылмыш иши ачылып жоопко тартылган. Бир эле максат кайсыл улут өкүлү, кайсыл аймактан болбосун баары ынтымакта жашоосу зарыл экендиги эскертилет. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Режиссер Артыкбай Сүйүндүковдун Шамбала тасмасы эң эле беделдүү Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик тасма номинациясынын узун тизмесине кирди. Атаңдаш тасмалар кино сыйлыктын сайтына жарыяланды. Узун тизмеде жалпы жонунан 90 кино картина бар. Кино ленталарды кыска тизмеге тандоо үчүн добуш берүү 10 декабрда башталып, 15 декабрга чейин созулат. Анын жыйынтыгы 21 декабрда жарыяланмакчы. Оскар сыйлыгынын жеңүүчүлөрү 2022 жылдын 27 мартында Голливуддагы Долбай театр кинотеатрындагы салтанаттуу иш-чарада жарыяланат. Номинаттардын толук тизмеси 8 февралда белгилүү болот. Белгилей кетсек, Шамбала Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган. Эске салсак, аталган тасма буга чейин Азия кинолорунун дүйнөлүк фестивалында көрүүчүлөрдүн симпатиясы сыйлыгын алган. Булак Назар Ньюс Кейджи.